Москвадагы мекендеш кирди чыкты көйгөйү кыйнап, ишеничтүү айдоочу табуу кыйын болуп жатса, жыргалга чалыңыз. Без пересетка, без посредниксиз өзүбүз алып барып келебиз. Дарек, метро проспект Мира. Унаабыз 7 орундуу Альфард жана Toyota Sienna. Таза тыкан ыңгайлуу. Wi-Fi интернет туташтырылган. Жолго чыгаар алдында кара тизмеде бар жок экениңизди акысыз текшерип беребиз. Тезинен жыргалга чал, таза кирди чыктыны колго ал. Байланыш номер +7 968 402 42 72. Кыргызстандыктар тышкы карызды төлөө үчүн ачылган эсепке 31 миллион сом которгон. Мамлекеттик тышкы карыздан кутулуу үчүн ачылган депозиттик эсепке 31 миллион сом топтолду. Бул тууралуу Кыргызстандын финансы министрлиги билдирди. Маалыматта белгиленгендей, номер 44 01 00 11 03 00 00 253 депозиттик эсеп министрликтин системасында ачылган. Бул эсепке жеке жана юридикалык жактардан каражат түшүп жатат. 2023 жылдын 20 февралына карата маалымат боюнча эсепке 31 миллион 532 миң 87 сом түштү деп айтылат маалыматта. Эсеп качан ачылганы такталган жок. Маалыматта эсеп өкмөттүн 2021 жылдын 4 мартындагы токтомуна ылайык ачылганы айтылган. Анткени менен ага чейин 2020 жылдын ноябрь айында Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен депозиттик эсеп ачылган. Соңку маалыматтар боюнча өткөн жылдын ноябрь айына карата өлкөнүн тышкы карызы 4,3 миллиард долларды түзөт. Булак Спутник KG. Турага Шакиев Hyundai компаниясына Кыргызстанда унаа завод курууну сунуштады. Бүгүн 22 февралда Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев баштаган парламенттик делегация Түштүк Кореядагы расмий иш сапарынын алкагында Hyundai Motor Company өнөр жай ишканасынын Асан шаарындагы заводунун ишмердүүлүгү менен таанышты. Бул тууралуу Жогорку кеңештин басма сөз кызматы кабарлады. Алсак, Hyundai Motor Company Түштүк Кореядагы дүйнөгө белгилүү ири автоунаа өндүрүүчү компания болуп эсептелет. Анда автоунаалардан тышкары поездер, аскердик техникалар жана түрдүү өндүрүштүк жабдуулар чыгарылат. Өндүрүштүн жүрүшү менен тааныштырган Асан шаарындагы заводунун улук вице-президенти Ли Ки Со Hyundai Motor Company сутекти үнөмдүү энергия булагына айлантуу аркылуу глобалдык коомдун таза энергияга өтүүсүнө көмөктөшүү жаатында алгылыктуу аракеттерди көрүп жатканын белгиледи. Баарлашуу малында тураган Нурланбек Шакиев компаниянын Бишкектеги борбору ийгиликтүү иштеп жатканын эске салып, Корея Республикасында чыгарылган унаалар сапаттуулугу жана баасынын ыңгайлуулугу менен Кыргызстанда чоң суроо талапка ээ. Андыктан калыптанган кызматташтыкты кеңейтип, керектүү долбоорлорду биргелешип ишке ашырууга кызыктарбыз деди. Муну менен катар компаниянын филиалдарынын бирин Кыргызстандын аймагында ачып, завод куруу мүмкүнчүлүгүн да караштырууга чакырды. Өз кезегинде компаниянын өкүлү Ли Ки Со айтылган сунуштардын баары маанилүү экенин белгилеп, бул жаатта тийиштүү жумуштарды алып барышарын кошумчалады. Булак Супер KG. 21 февраль күнү кечинде Москванын Международная көчөсүндөгү МКМ мейманканасы жайгашкан имаратта өрт чыкканын Медуза басылмасы жазды. Адегенде басылма Интерфакска шилтеме жасап, өрттүн кесепетинен 6 адам, анын ичинде 2 бала каза болгонун кабарлаган. Өрттөнүп жаткан имараттан 200 адам эвакуацияланган. Кийинчерээк РИА Новости каза болгондордун саны 7ге жеткенин кабарлады. Ооруканада 1 аял каза болуп, курмандыктардын саны 7 кишиге жетти. 9 адам, анын ичинде 1 бала жабыркады деп билдирди Булак. Күбөлөрдүн айтымында өрттүн келип чыгышына өрт коюу себеп болгон. Алардын айтымында ижарачылардын бири коридордогу нерселерди өрттөп жиберген. Булак Назар Ньюс KG. Бүгүн 22 февралда Баткенде 3 тонна пиязды Тажикстанга мыйзамсыз ташып өтүүгө аракет кылган жаран кармалды. Бул тууралуу УКМКнын чек ара кызматынан билдиришти. Белгиленгендей, кармалган жаран Лилик районунун Сада желдигинен 47 жаштагы тургуну. Кармоо учурунда аталган жаран каршылык көрсөткөнү айтылды. Документтер толтурулгандан кийин айдоочу унаа жана жүк тиешелүү органдарга өткөрүлүп берилген. Булак Супер KG. АКШ президенти Джо Байден шейшемби күнү Варшавада сөз сүйлөп жатып, Орусия Украинаны эч качан жеңе албай турганын айтты. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Ак үйдүн башчысы өз сөзүндө орусиялыктарга кайрылып, АКШ жана Европа өлкөлөрү Орусияны жок кылууну же көзөмөлгө алууну каалабай турганын билдирди.
Батыш Путин айткандай, Орусияга кол салгысы келбейт. Бул согуш эч качан зарыл болгон эмес, бул трагедия. Путин бул согушту тандады. Согуштун ар бир жаңы күнү анын тандоосу. Согушка катышкан ар бир жаран жоопко тартылышы керек. Ошол эле кезде Орусия Украинаны эч качан жеңбейт. Эч качан деген Байден. Байден эгер Орусия НАТО өлкөлөрүнүн бирине кол салса, бул бүткүл альянска кол салуу катары караларын эскертти. НАТОнун бир өлкөсүнө кол салуу бүткүл НАТОго кол салуу болот. Муну Путин билиши керек. Бул ыйык нерсе деген америкалык лидер. Булак супер кежи. Си Цзиньпин келерки айларда Москвага келери айтылды. The Wall Street Journal өз булагына таянып жазганына караганда, Кытай лидери Си Цзиньпин келерки айларда Орус президенти Владимир Путин менен жолугуш үчүн Москвага барганы жатат. Маалыматтык кездешүү Украинада тынчтык орнотууну көздөгөн көп тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрүү аракеттеринин бир бөлүгү болору. Анда Кытай өзөктүк куралды колдонбоо чакырыгын кайталары айтылат. Гезит сапардын датасы тактала электигин. Си Цзиньпин апрелде же Орусия экинчи дүйнөлүк согуштагы жеңишти майрамдаган майдын башында Москвага барып калышы мүмкүн экенин жазды. Шешембиде Кытайдын башкы дипломаты Ван И Орус баш калаасына барды. Басылма министр жогорку деңгээлдеги сапардын чоо жайын талкуулайт деп болголойт. Булак Назар Ньюс кежи.